Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта бүгүн 20 февралда Бишкекте өткөн 4-чү ирет уюштурулган жекеме-жеке боюнча мелдештин жыйынтыгы менен тааныштырабыз. Жекеме-жеке боюнча мелдеш бул ирет дагы кызыктуу деңгээлде өттү. Кубаныч Султан уулу, Эрсултан Айдаркан уулу, Исхак Бекболот уулу, Адылбек Керезбеков, Жаныш Конушбаев, Өмүрбек Эсен уулу, Эржан Тургунбаев сыяктуу күчтүү балбандар ат салышты. 4 раундтун жыйынтыгы боюнча 4 улакчы жарым финалга чыкты. Алар аватарды ойноткон Өмүрбек Эсен уулу, кортеж аргымагын минген Эрсултан Айдаркан уулу, коюнду ойноткон Кубаныч Султан уулу жана 92 деген тулпарды ойноткон Бекжан Самудинов. Биринчи жарым финалда Эрсултан Айдаркан уулу Бекжан Самудиновду 8-0 эсебинде ишенимдүү түрдө утуп алды. Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Экинчи жарым финалда көпчүлүк күткөн, анткени буга чейинки мелдеште чемпион болгон Кубантай Өмүрбек Эсен уулу менен кезгилди. Оюн алдында Кубантай буларга токтолду. Баардын күчтүү, баардын дайындан көчкөн, баарын негизи спорттун күчтүү баары. Ата-анасын сыйлаш керек баары, ошо. Баарын ийгилик амалга катышкан болду. Бул жолку тиреште Өмүрбек 10-0 айырмасында ишенимдүү жеңишти камсыз кылды. Финалда кортеж аргымагын минген Эрсултан Айдаркан уулу 14-5 эсебинде жеңүүчү аталды. Муну менен Эрсултан 100 000 сомго ээ болду. Ал эми Өмүрбек 2-чи орун болуп калды. Жарым финалда жеңилген Кубантай менен Бекжан 3-чү орунду алышты. Эми баарыбыз эле чемпион болсок деп келгенбиз да. Буйрук экен. Кудайдын ушинтип буйрук коюптур. Экинчи орун деле жакшы буюрса. Ооба, канча жигит жетпей калды. Анан 40 оюнчунун арасында. 40 оюнчунун арасында? Эрсултан байкем өзүбүз билгендей жекеме-жекен чая берди. Тактикасын билет, ортончу. Эми оюн учурунда кээде эле кирип калабыз да. Ошондон болсо керек эми күчтүү оюнчу. Тактикага салды. Мыкман пайдаланды. Утту. Негизи аватар күчтүүбү же Эрсултан минген атпы? Азыркыча экөө тең эле күчтүү го. Экөө тең алдыңкы аттардын бири. Кыргызстанда эң эле алдыңкы айнында аватар деп ойлойм. Бирок күчтүү экен утту. Кортеж деле азыр. Бирок баягы сенин буга чейинки оюндарыңды көрүп аттык да, сен буга чейин чемпион болгон Кубантайды алып койдуң да. Бунун сыры эмнеде? Ошол Кубантай байке менен ойногондон кийин аттым чарчаңып калды да. Кубантай атың чарчатып койду. Ошондон бир аз аттым чарчап. Финалда да бет маңдай жакшы барбай койду. Жалтандык. Жалпы оюн эми жакшы өттү. Күчтүү балдар, күчтүү аттар келди, баары даярданып. Күчтүү аттар экен баары. Тандаштарын толук билбей калдым. Бирөөсү ошо полуфиналда Сыймык менен чыктым булан уулу. Анан кийин Бекжан Самудинов менен чыктым. Жана эле кыйнай бербей. Жаныш Конушбаев менен чыктым. Силер менен чогуу тандашым Өмүрбек күчтүү оюнчу да болбой элет. Эми финалда аябай эле болду. Алып, мени алып, экөөсүн тең ошо ошибка кетирбей бирибизге биз мүмкүнчүлүк бербеген аракет кылдык да. Аябай эле. Финалдык оюнда аватар сага баягы мындай түз чыкпай койду да. Качып атты. Эмнеден улам? Эми аны билбейм, мен негизи аватар минип деле көргөн эмесмин, бирок ошо меники Систоктон биринчи барып калып атты да, адам. Систок берген кечирип келип калып атты, меники биринчи келип атты да. Расстояние азыраак алып алдыбы деп ойлойм да. Өмүрбек катыраак келем деп расстояние азыраак алып алып, мен чийимге туруп калып, мамет кирип кетип аттым.